Böйрөк жана табарыстын таштарын түшүрүү. Негизи эле бөйрөктө кантип таш пайда болуп калат? Адамдар таш жебесе башка болсо десе, могул нерселерден себептен таш пайда болот экен. Ооруну басуучу, обезболивающий дейбизби? Температураны түшүрүүчү, аспирин жана башка химиялык дарыларды колдонуу бөйрөктө таш пайда кылат. Көп жана тез табигый эмес азыктар менен жана аралаш тамактануу бул дагы таш пайда болушуна себеп болот деп бул жерде өзүңүздөр окуңуздарчы. Ошентип отуруп тар-шым жана тар бут кийим кийүү дагы бөйрөктө таш пайда болушуна себеп болот экен. Тамак сиңирүү бузулушу дагы бул таш пайда болушуна себеп болот. Шишик же ич катышынын себебинен оор, көк боор жана жатын урук бездери жана ичегилердин кеңейишинин натыйжасында бөйрөктөрдүн сыгылышы бул таш пайда кылат экен. Эми бул жакта дагы көп жолдорун айткан, bundan taştan kutuluşun жолдорун, бирок мен эң жөнөкөйүн окуп берейин достор. Бөйрөк жана табарыстык тазалоо жолдорун тазалоого даярдык: 3 кашык майдаланган сейдана, кара зире, черный тимена, 200 грамм бал, 3 баш эзилген чеснок менен аралаштырып, күнүгө 3 жолу 1 аш кашыктан колдонулат. Булардын калганы эми баягы көпчүлүк учурда жасашта кыйын болот экен, эң оңой жолу ушул экен достор. Бөйрөк жана табарыстык тазалоо жолдорун тазалоого даярдык: 3 аш кашык майдаланган сейдана, 200 грамм бал, 3 баш эзилген чеснок менен аралаштырып, күнүгө 3 жолу 1 аш кашык колдонулат.